Жүгүнүү деген маселени түшүнүп алыш керек. Жүгүнүү дегенде рүкүгө чейин жүгүнүү бул Аллага гана хас. Рүкү кылабыз го намазда. Бул бир гана Аллага. Рүкү, сажда бир гана Аллага. Алладан башка эч бир махлукка кылынбайт. Бетте ата-эне, устаз, машайыктар, уламалар, кайнене, келинге, башкага салам десе, жүгүнөм десе, бир аз жүгүнсө болот, ийинип койсо болот. Бир аз. Урматыны, сыйыны көрсөтсө болот. Бирок бир жолу баягындай эмне тизесиге чейин бүгүлүп, рүкү абалга жетип калса жайыз болбойт. Болбойт. Ошон үчүн баягындай бир аз таазим кылып койсо жайыз. Анан көп эле жүгүнткөн болбойт. Бизде көбүнчө баягындай рүкүгө чейин жетип калат, буна жайыз. Рүкүгө чейин жүгүнткөн болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул инсанга инсан жүгүнбөйт, сажда кылбайт. Биз махлукпуз барыбыз. Бул жүгүнүү, сажда кылуу Аллага гана хас. Түшүнүңөрбү? Андай кылганга болбойт. Бир аз өзүнүн сый урматын көрсөтүп койсо, бир аз башын ийип койсо жайыз, бирок бир жолу жүгүнкөн болбойт. Анан намахрамдардын астында келинди алып кирип жүгүткөн бул дагы туура эмес. Кээде намахрам адамдар болот, анын туугандары болбойт, алып келип жүгүнтө берет, ал да туура эмес. Ал да туура эмес. Бирөөгө бирөө жүгүтпөйт, мейли кайненесине, башканага салам салып койсун, мейли. Жүгүнүп койсун болот. Элдин баарына жүгүнүү андай шарт эмес, андай эмес. Экинчиден ал кул эмес. Ал бирөөдүн кулу эмес. Ушундай түшүнүп алыш керек. Ошон үчүн ал бирөөдүн жары, бирөөдүн өмүрдүк шериги. Аны сый урмат менен, ага дагы сый урмат мамиле кылыш керек. Аны бир жолу эле кулдай кылып, жүгүнтө берген да болбойт. Бир аз эле жүгүнүп койсо жайыз. Бирок рүкү абалына жетип калса, жайыз.